Бул жуманын башында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын алгачкы жыйыны өттү. Комиссиянын мүчөсү экс-президент Алмазбек Атамбаевди оор кылмыш иштерине байланыштуу айыптап баштады. Эске сала кетсек, парламент 13-июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратууга байланыштуу комиссия түзгөн. Ал арада Атаханов суракта Батыркаевди бошотууга Атамбаевдин катышы бар экендигин көрсөткөн. Бул туурасында экс-президент Алмазбек Атамбаев кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын алгачкы жыйынында айтылды. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу маселесин караш үчүн түзүлгөн атайын убактылуу депутаттык комиссия экс-президентке 9 кине койду. Анда депутаттар топтомунун кайрылуусунда көрсөтүлгөн 9 айыптоонун 6 боюнча Атамбаевден өзгөчө оор кылмыштар үчүн шек саноого жана укук тартибин кароого органдардын териштирүүсү зарыл деп эсептөөгө негиз бар экендигин жазды. Алар журналисттерге койгон айыптары: кой таштагы жер тилкеси, Кирим-Төбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу, АК Инвест компаниясы, Бишкек жылуулук электр борборунун иши жана Бишкекке көмүр ташып келүү. Жума ортосунда Атамбаевге каршы анын статусунан ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө топтом талкууланып, кабыл алынды. Мында 105 депутаттын 100-ü макул деп, калган 5-өө каршы деп добуш беришти. Эми анын кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин белгилүү болот. Ал арада Атамбаевдин камалышы азырынча эрте, терең диккаттык менен иликтөөнү көздөп турган саясатчылар үн катты. Ал эми Алмазбек Атамбаев ага чабуул жасап жаткан депутаттардын өздөрүнүн репутациясы таза эместигин айтып, өзүнө коюлган доону негизсиздеди. Азия өлкөлөрүндө өтө кооптуу чочку ылаңы жайылып жатат. Кытайда миллионго жакын чочкулар кырылды. Айрым эксперттер эпидемиялык кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн экендигин эскертишти. Адамдарга коопсуз ылаңдын дабасын ветеринарлар табай элек. Азыркы абалга байланыштуу чочку этинин баасы дүйнөдө 40%га кымбаттап кетти. Бул апта берүүсү саламатсызбы, студияда Адылак Жулулу. Бул жуманын башынан аягына чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевге байланыштуу чуулгандуу окуя токтобой, дале болсо уланып жатат. Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу жана күнөө коюу жөнүндө токтом долбоорун жактырды. Бүгүн биз коомчулукта резонанс жараткан Атамбаев маселеси боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын коногу дагы бар. Ал Селепчи Жолдошбек Бөтөнөев. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсыздар. Мына алгач эле айтып берсеңиз, өлкөдө акыркы окуяларда мына экс-президент Алмазбек Атамбаевди жогорку кеңештин депутаттары кол тийбестиктен ажыратуу боюнча атайын комиссиялык топ түзүлүп, токтом долбоору жактырылды. Аны жоопко тартуу үчүн алгач 9 кине коюлса, анын 3 кинеси алынып, азыр 6 кине боюнча атайын иликтөө иштери жүрүп жатат. Деги эле кыргыз коомчулугунда президенттердин ошол кол тийбестигинен ажыратуу, аны жоопко тартуу каралган эмес да буга чейин. Чындап эле кыргыз тарыхында мына 90-жылдардан бери, мына 30 жылга жакындап атат. 4-5 президенттин башкаруусунда жашап атабыз. Президентти жоопко тартуу эмес, анын кол тийбестиги жөнүндө сөз айтуу абдан оор мезгилдер болуп келген. Тескерисинче саясаттагы кошоматчылар президенттин кол тийбестиги болуш керек, антпесе болбой калат деп ага жасакерленип, анын экс-президент деген статусун бекемдеп берген учурлар болбой койгон жок да. Эми бүгүнкү күндө мына президентибиз Сооронбай Шариповичтин өзү президенттин, экс-президенттин кол тийбестиги жөнүндө мыйзамды жанагындай жокко чыгарып, эч кандай жанагындай кол тийбестик деген өзгөчө укуктарга ээ болбош керек деп демилгелеп, жогорку кеңеш колдоп аткандыгы бул жакшы нерсе. Ал эми конкреттүү экс-президент Атамбаев жөнүндө айта турган болсок, азыр кыргыз коомчулугу мындай кабыл алыш керек да. Бул Жээнбеков же болбосо Жээнбековдун өкмөтү, бийлиги, же болбосо жогорку кеңеш булар өч алыш үчүн, Атамбаевден өч алыш үчүн, Атамбаевдин бийлигинен өч алыш үчүн ушул кадамга барып атат деген нерсе болбош керек да. Мына дүйнөдө 20 жакты мамлекеттин президенттеринин кол тийбестик укуктары алынып, сот жогуна тартылып, акыркы мына Египеттин президенти Мурси сот залында сурак берип аткан жеринен кулап түшүп өлдү да, мисалы. Эч кандай трагедия кылган жок. Ошо мына туура айтасыздар, ушул жерден сөзүңүзгө аралжы. Ошол 20-июнда ошол жогорку кеңештин атайын түзүлгөн комиссиялык тобу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ошол
кол тийбестигинен ажыратуу, анын статусунан ажыратуу боюнча атайын токтом долбоорун кабыл алып, башкы прокуратурага жиберилди. Буну башкы прокуратура 1 жума аралыгында карап болмой болду да. Мындай караганда күндөн күнгө Атамбаевга карата дооматтар айтылып, ошол айыптоолор күчөп жатат да. Андан соң Атамбаев мындан улам камалабы же дагы бир башка жагдайлар болушу мүмкүнбү? Мындан кийинки кадамдар кандай болушу мүмкүн? Божомолдор барбы бир? Эми мен жеке көз карашым боюнча экс-президент Алмаз Шаршенович Атамбаев деле ачык эле жакында сайт ачты. Кече эле мына анын баласы Сейтек азыркы аракеттеги президент Сооронбай Жээнбеков менен чогуу сүрөткө түшүп, Facebook'ка сүрөтүн жарыялап, анын сабырдуу экендигин, үй бүлөлүк каттоолору бар экендигин коомчулукка жарыя кылды Сейтек Атамбаев. Эми мен азыркы сиздин сурооңуз боюнча президент атайын жанагыл маалымат да таркатты, мен эч жака качпаймын, мен жыгылсам бийликти ала жыгылам, керек болсо атышканга чейин барам дегендей жанагындай ормон опуза кылган дагы учурлары бар. Себеп ал кыргыз коомчулугуна Алмаз Шаршенович Атамбаевдин мындай кескин кадамдарга барып, мындай оюн жанагындай күтүүсүз, эл күтпөгөн ойлорду айткандыгы бул бизге жаңылык эмес. Эми ошол эле мезгилде айтылып атат, жакында дейт Атамбаев Ташкентке дейт Өзбекстандын президентинин чакыруусу менен барып, ошондон ары качып кетиши мүмкүн. Өзбекстан аркылуу деген да эл арасында пикирлер бар, такталган дегендейчи. Аларда ошол кыргыз саясатчысы Өмүрбек Текебаев ошол Атамбаевди бир гана жол менен камаса болорун айтты да. Бул коррупциялык жол менен гана камаса болот. Буну азыр Атамбаевди камоого шашылбоо керектигин айтты да. Ал дыкаттык менен иликтеп, фактылар даярдап, андан соң ишке өтсө болорун айтып өттү. Деги эле азыркы учурда ошол Атамбаевди коррупциядан башка жол менен камаса, учурдагы бийлик ошол чоң катачылык кетирип албайбы? Эми биз конкреттүү бир нерсе деп айткандан алыспыз. Мен жеке пикирим, азыркы президенттин өкмөтү, тиешелүү органдар дагы биз ойлогон нерсени алар алда качан ойлоп, алар дагы сөкөр адамдар деп айткандан алысмын. Алар дагы бир баш иштеген, бир нерсени билген адамдар, ошол президенттик администрацияда иштеп атат, прокуратура, башка органдарда иштеп атат да. Анан эми Текебаевдин айтканы боюнча, Текебаев дагы да ал мыкты саясатчы, көп жылдык жанагындай депутат катары, конституциянын аталарынын бири болгон адам экенин эч ким тана албайт. Бирок ошол эле мезгилде Текебаев дагы пенде экенин биз унутпашыбыз керек. Ал кишинин дагы өзүнүн саясий кызыкчылыктары бар. Деги эле ошол Атамбаевдин соңку билдирүүсүнөн кийин, ошол депутаттарды шылдыңга алган билдирүүсүнөн кийин окуя күчөп кетти десек болот да. Буну айрым эл өкүлдөрү шашылыш токтом кабыл алуу деп атаса, кээ бирлери өчөшүү деп алып атат, кээ бири туура деп кабыл алып атат. Бул жагдан сиздин эксперттик пикириңиз? Чындап эле Жогорку Кеңештеги депутаттардын баардыгына менин деле ичим чыкпайт. Атамбаевдин айтканынын чындык жактары да бар. Мына парламент боюнча айталык. Себеби бул парламенттик эң башкы орган болгон мыйзам чыгаруу органы парламент. А парламентке депутаттардын баруу жолу жана партиялык пропорционалдык жол менен барган, анан мажоритардык жол менен барган. Бул партиялык жол менен баргандын жаман жагын көрсөтүп койду. Мунун бир механизмдерин жаңылап, оңдоп, бир жаңы жанагындай эл көрбөй турган адамдар барып калбай турган кылып, мейли партиялык жол менен баралык. Бирок ошо кетип аткан адамдар ачык барсын, тизмелери менен бара турган кылып бара турган бир механизмдерин караш керек да. Эми карасаң карабайсыңбы? Атын туура жаза албагандар жүрөт. Ошол эле айылдык кеңештин депутатынан баштап парламентке чейин депутаттардын адресине Атамбаевсыз деле элдин атынан деле сын пикир аябай көп. Аны азыркы президент өзү деле билет. Эч кимге жашыруун эмес. Да, бирок чындап эле ошол жерде Текебаевге окшогон, күчтүү конституцияны жазган, мыйзамдын жанагыл ийне жибине чейин билген мыкты эжелерибиз отурат, мыкты агаларыбыз отурат. А бирок арасында барып калган жанагындай бир карын майды бир кумалак чиритет деп гендер дагы жок эмес да. Көрүнүп турбайбы?
Мына Атамбаевка коюлуп жаткан эң эле чоң күнөө бул Батукаевдин ошол абактан мыйзамсыз бошотулушу болуп жатат да негизиненчи. Атамбаев түзмө-түз көрсөтмө берген, ошого катыштыгы бар деп өткөн жумада Шамил Атаханов дагы маалымат берди. Демек бүгүнкү Батукаевдин маселеси менен абакта отургандар ошол Атамбаевдин курмандыгында чалынгандар деп белгилүү деңгээлде айтса болот. Себеби алар аткаруучулар болчу. Эми президент бул жерде күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү ушундай Батукаевди абактан бошотуп чыгарып берүү, ошону чыгарып жиберүүсү бул мүмкүн эмес эле да. Түздөн-түз бийликтин катыштыгы болушу мүмкүн дегендер дагы бүдөмдүк ойлор айтылып жатат да. Мен сизди түшүндүм. Бул Азиз Батукаев бул Кыргызстандагы миңдеген кылмышкерлердин эле катардагы кылмышкерлердин бирөөсү эмес болчу. Бул тоок урдаган же жүгөр урдаган эле кылмышкер эмес болчу да. Бул өзгөчө коркунучтуу кылмышкер болчу. Ал президенттин уруксаты жок, эки башы бар кызматкерди чыгара албайт болчу. СМ болобу, МВД болобу, коргоо министри болобу, чек ара кызматы башкабы айтпай болобу. Аны эми муну айылда чал кемпир дагы жаш бала да түшүнүп турат да. Ал боюнча көрсөтмөлөр да берилип атат. Канчалаган акчалар келип, Нарындын базарына, Бишкектин базарына чыгып, фальшивый болуп, мисалычы. Бул жерден тура айтат, жанагы Турсунбек Акын айтып атпайбы, ал омбудсмен. Омбудсмен деген бул адвокатка окшогон бир институт да. Акчасын алат дагы аны актай берет, кыйкыра берет, бирок ал чечим кабыл албайт. Эгер чечим кабыл алганда Турсунбек Акынды давно желкесинен жетелеп келип киргизип койчу. Сен ушинтип акча алып камаган экенсиң. Мен эми Турсунбек Акынды тааныбайм дагы, бирок логикага салып айтканда ошол мезгилде акыйкатчы болгон. Акыйкатчыга действительно жабырланган тарап, Батукаев тарап жардам сурап кайрылат, акча береби, сам салып береби, аш демдеп береби, алардын иши. Ага биз кийлигишкенге акыбыз жок. Жолдошбек мырза, чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп, Атайын ОШТВ телекомпаниясына келип маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз коомчулукта резонанс жараткан Атамбаев маселеси боюнча сөз кылдык. Студиябыздын коногу серепчи Жолдошбек Бөтөнөев болду. Программабыз улантылат. Талашка түшкөн Акмөр жатаканасынын чыры 9 жылдан бери бүтпөй келет. 20-июнь күнү шаардык сот аткаруучулар соттун чечимине ылайык жатаканадагы 61 жаранды чыгарууга келишкен болчу. Бирок жашоочулардын каршылыгынан улам натыйжа болгон жок. Шаардык сот аткаруучулар тургундарды мыйзамга каршы чыкпоого чакырды. Ал эми жашоочулар жалпы жатакананы 20 миллиондун тегерегиндеги суммага сатып алууга дайыр экендигин айтып, ага көнбөсө үйдөн чыкпайбыз деп талап коюшууда. Ош шаарындагы Акмөр жатаканасынын жашоочуларын үйдөн чыгаруу аракети ызы чуу менен башталды. Жашоочулар жатакана эшигин тосуп алып, шаардык сот аткаруучулардын аракетине каршылык көрсөтүштү. Алар жатакананы сатып алган Ибайдилла Бидинов аттуу жаранга турак үйдү кайра алуу үчүн 22 миллион сом сунушташкан. Бирок ал ага көнгөн эмес. Боптур 4 миллион 700 миңге сатып алышкан олар өзү. Биз 22 миллион берейли дедик. Ого көнбөй койду. Олар 44 миллион деп атат бизге. Биз ого ала албайбыз. Бизди кече сотто дагы акча менен эмне кылып койгон? Биз эми алсак ошо 4 миллион 700 миңине алабыз, одан башка бир тыйын бербейбиз эми биз. Биз текизде иштеп колубузда документибиз бар. Убактылуу жашап тургула дегенде бизде ошо документ болгон убагында. Эми азыр мына 20 жылдан бери бизди сыздатып атат. Өмүрү ушу бизди чыгарам деп бизге айтпай элдин үстүнөн сатып алгандар өмүрү жалчыбасын. Ибайдилла Бидинов аттуу жаран Акмөр жатаканасын 2008 жылы 4 миллион 670 миң сомго сатып алган. Ал турак үйдү мыйзам жолунда сатып алганын жана тийиштүү бардык документтери бар экенин айтууда. Бидинов жатакананы сатуу үчүн эч кандай сунуш түшпөгөнүн, сунуш түшкөн кезде да сатылбай турганын билдирди. Bu yerде келип мага арызданышат, даттанышат. Эгер булар КПКда хорошо, КПКда иштесе, башка кылса, мына КПКнын жетекчиси бар. Мен мына үйдүн хозяйыны, мен документтерин оформить этип алгам. Бул жерде причем тут мен? Мага келип даттанышат. Барсын, мына КПКнын жетекчиси бар, правкому бар дегендей. Ошолорго барса, ошолор чечсин тагдырын. Мен булардын тагдырын чече албайм, мен булар менен. Предложение андам дейт. Мен дедим 20 миллионго сөз да болгон жок, мен аны баалаган да жокмун дедим мына туруп. Анда сөздү кылып. Мен до конца ошол
Жогорку соттун токтомуна аткарылышын сот ачкычынан мен кылам, требовать этем, болду, ошолор өздөрүнүн ишин. Берет келиңиз ушу 20 миллион сом берсе, эми предлагать этесиз. Мен бербейм. Өзүң ойла, 12 жылдан бери бул 20 миллион өзү биягы мен отурса. Жашоочулардын каршылыгынан улам шаардык сот аткаруучулардын бир нече жолку аракетинен эч кандай майнап чыккан жок. Алар соттун чечиминде көрсөтүлгөн тизмедеги гана жарандарды турак үйдөн чыгарышмак. Соттун чечиминде көрсөтүлгөн тизмедеги адамдар гана чыгарылат бул жерде. Тизмедеги гана. Соттун чечиминде көрсөтүлгөн тизмедеги адамдар гана. Тизмеде канча? Тизмеде азыр 61 калдык ушул. 61. Калганы чыгарылбайт. Бала чакасы калат ичинде. Калат, ал жерде сот. Бала чакасы калып кетсе кандай болот? Аны азыр иштин жүрүшүнө карап азыр көрөбүз азыр. Киреличи биринчи. Жок, эми жаш балдар ичкерде калып кетсе кандай? Азыр биринчи биз эшиктен киришибиз азыр маселе болот. Биринчи үчүн. Эшикти көрдүңүздөр өзүңүздөр. Решеткалап тозуп алышкан. Жатакана 2000-жылы текстиль комбинатынын жумушчуларына атайын жолдомо каттын негизинде берилген. Андагы 83 батирде 400дөн ашуун жашоочу бар. Тургундар өз каражатына жатакананын чатырын жаңылап, таза суу киргизип, канализация түтүктөрүн орнотуп, оңдоп түзөөдөн өткөрүшкөн. Эми алар жашаган бөлмөсүн бошотуп бербейбиз деп турушат. Эми крышасын жаптырдык толук, суу киргиздик, канализацияны оңдоттук, бардыгын эле жасадык. Канализация ушул Жашоочулардын, ооба да. Крышанын жарымын мэрия берген, жарымын өзүбүз төлөгөнбүз. Калганын бардыгын эле өзүбүз жаныбыздан койдуруп алганбыз. Бардыгын эле жасап келатабыз, төлөп келатабыз, бардыгын аткарып келатабыз. Талабыбыз эми биз чыкпайбыз. Ушунча жылдан бери 20 жыл деген оңой кеп да. Айтканга оңой болгон менен жашаган адамга ошондогу туулган балдар 20га чыкты. 20га чыгып асты үйлөнүп атат. Эми 20 жыл жашаш оңой эмес да. Бизди чоңдор укуп айтат да. Өздөрүнүн жеген миллиард карыздарын төлөт албай эле бизге эле ушул үйдү талашып калды. Бизге тоскоолдук кылбаңыз. Шаардык сот аткаруучулар жашоочуларды жатаканадан чыгармайынча бул аракеттер уланарын билдиришти. Ош Араван жолундагы Байбол базары жоюлат. Бул туурасында Кара Суу районунун акиминин орун басары Карап Адиев билдирди. Кулатов шаарчасындагы Ош Араван жолунун боюндагы базарды алууга райондогу тийиштүү кызматтардын баары чогулду. Жергиликтүү 30га жакын содагерлер ага каршы болуп, базардагы келишим 2024-жылга чейин деп бардык документтер, кагаздар жайында экендигин айтышты. Содагерлер маселеси учурда Кара Суу райондук соту карап жаткандыгын райондук экологиялык жана техникалык кызматы кабарлады. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кулатов шаарчасындагы Ош Араван жолунун боюндагы Байбол базарын бузуу үчүн бүгүн Кара Суу районуна караштуу тийиштүү кызматтардын башчылары атайын техникалар менен келишти. Жергиликтүү содагерлер буздура койбостон тийиштүү документтерин көрсөтүп, мыйзамдуу иштеп, салыкты да убагында төлөп тургандыгын айтып жатышты. Мыйзам болгондо кагаз алакандай кагаз гана бергенибизде. Жер, мусор, бир дагы кынтыксыз, бир заключение, лицензия бардыгы бар. Мен түшүнбөйм. Будан бери бир ай мурда келип бир ай болгону колу калдыңар деп бардыгын төлөдүм. Анан кайра келип булар бузулат десе, мен кайсы закондун негизинде, кайсы законго баш ийип мен неме кыла алам? Биз Кыргыз элинин республикасынын законун сыйлайбыз. Бизди да Кыргыз республикасы, Кыргыз элинин укугун сыйлаш керек да. Биз мындай ажылдап жаман сөздү айта албайбыз. Болгону биздин укугубузду коргош керек. Болду. Биз закон негизинде төлөп иштеп келе жатабыз. Бардыгы өз ордунда. Бул Ош шаарындагы Кулатов шаарчасынын жанындагы Ош Араван жолундагы Байбол базары Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтүнө караштуу аймактардан орун алган. Кулатов шаарчасындагы Көкүмбий көчөсүндөгү 90га жакын жеңил типтеги соода көркөөлөр жана тамак аш сатуучу жайлар алынган. Ал жер Ош шаарынын башкы планына ылайык жашыл зона болушу керек жана эс алуучу жайды куруу иштери жүрүүдө. Ал эми анын жанындагы Байбол базары да шаардын көркүн бузуп тургандыктан анын ордун жашылдандыруу керектиги айтылып, иш башталган. Мыйзамсыз деп эсептелет. Биринчиден, сиз мына билдирүүнү сотко барыңыздар, ушуну аткарбай атат базарларды. Сот чечим чыгарып берсин. Ошондой келиңиз. Ого чейин келбейм мен. Анактын болу дагы. Жолдун боюндагы базардын узундугу 270 метр. Базар жетекчилигинин айтымында бул базарда 30га жакын содагерлер эмгектенет. Базардын канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштеп жаткандыгын Кара Суу районунун акиминин орун басары так маалымат берип айта алган жок. Айтымында өзүнүн кызматка келгендигине 2 ай болгон.
Бизге баш ийбейт, булар ошо Айыл чарба министрлигине, Суу чарба министрлигине баш ийишет. Бул сиздердин территорияңыздарда жайланышкан, сиздер бирок сунуштамаларды айтып, тийиштүү кагаздар менен көргөзүңүздарбы? Ошол туура эмес болгондуктан анан ушул бир канча убакыттан бери бул талаш тартыш болуп келатыптыр да. Жок, айтпасаңыз, бул жер качандан баштап базар болгон? Менин маалыматым жок экен, чын айтсам, бул боюнча азыр качандан. Иштегениңизге канча жыл? Мен 2 ай болду мен иштегениме. Ал арада Кара Суу районунун акиминин орун басары жаңы келгендигин эске алып, Кара Суу районунун аймактар аралык экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчиси Ырысбек Юсупов өзү маалымат берди. Анын айтымында жер Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Суу чарба мелиорация департаментинин алдындагы Ош бассейндик суу чарба башкармалыгына караштуу. Буга чейин тийиштүү кызматтардан базар курууга уруксат берилбей эле, ал жерди көрктөндүрүү үчүн деп документ берилгендигин айтты. Жерди көрктөндүрүү үчүн алган Абдыманап Сулайманов өз билемдик менен базар кургандыгын айтып, бир канча эскертүүлөр берилгендиги да кошумчаланды. Көзөмөлдөн биздин инспекция тарабынан келип жүрүшкөн, бирок алар жок. Эми келсем не болот эле адам? Келгенде биз буларга ишкер деп туруп биз али неме кылган эмеспиз. Мындай чара көрүп. Жок. 2006 ай мурун 2018-жылы келип атабыз. 2019-жылы келип атабыз. Буга чейин дагы эскертүүлөр берип келген. 2015-16 бүт али суу чарбага мыйзамсыз курулуштар боюнча эскертүүлөр берилип келген. Бирок суу чарба ушул мезгилге чейин мына аткарган эмес. Штрафтарды салганбыз, башка болгон. Бул арада жерде 2024-жылга чейин мыйзамдуу иштетүүгө уруксат кагаздар бар экендигин Абдыманап Сулайманов айтат. Ал Кара Суу райондук аймактар аралык экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчиси Ырысбек Юсупов бир да жолу эскертүү бербегендигин билдирди. Бул тур эмес, бул мисалы үчүн инспекция былтыр келген, 2018 келген, полн текшерген мен. Текшеріп документтерин көрүп, полн көрүп, договорлор көрүп, полн көрүп, кишилерге менен чыгарып бер деген шартын апарып бергенмин. Закон экен ака деп кетишкен инспекция. Былтыр келген, кышта келген. Каналдарды көрүп, таза караган экен, нормально экен деп. Ар жылына бер жүргөн. Немени жерди, договорун. Быйылдан 20 жыл аласыңар деген өздөрү кол коюп берген, биз согласие берген. Эки тараптуу маселеде жалпы узундугу 270 метр жерди ээлеген базардын 35 метри алына турган болду. Ал эми калган жердин мыйзамдуулугун Кара Суу райондук соту карап жатат. Эгер сот жергиликтүү ишкерлердин документтерин мыйзамсыз деп тапса, ал жер көрктөндүрүлөт. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Мамадали Апышев аттуу тургуну мыйзам жолунда алган айыл чарба багытындагы жерине 3 жылдан бери ээлик кыла албай келүүдө. Ал эми жерди ушул күнгө чейин пайдаланып келе жаткан жарандар мурунку кожоюну менен келишим мөөнөтү эми бүткөндүгүн айтып, жерди берүүгө даяр экендигин билдиришүүдө. Бирок Мамадали Апышев 3 жылдагы жердин салыгын жана ошол жылдардагы чөптүн акысын ижарачылардан талап кылууда. Ал эми ижарачылар келишим боюнча кожоюнга түшүмдүн акысын кайтарууга милдеттүү эмес. Арыктан 16,5 метр. Узундугу 178. Жалпакташ айылынын тургуну Мамадали Апышев 2016-жылы Суранбаев Мойдун аттуу бажасына Бишкектен 5 соттук жер тилкесин берип, акысына аталган жарандын Кушап айылындагы айыл чарба багытындагы 1 гектар 75 соттук жерин алган. Бирок ушул күнгө чейин жерди пайдалана албай келет. Мен келсем ушулар мен договор түзгөм. Мен ушул договорго чыкпайм деп атат. А договор кошундагы атчабар Өмөр, Одуй Асан, Амирай, Талайга бейм деген Мойдун менен договор түзүлгөн эмес. Ошентсе дагы мен договор түзгөм деп туруп, наханы бербей жатат. Мамадали Апышев учурда жерди иштетип жүргөн жарандардан 3 жыл аралыгындагы түшүмүнүн пайдасын кошо талап кылууда. Маселе боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да кайрылган. Анда майнап чыкпагандыктан жогорку сотко барган. Жогорку сот жерди иштетип жүргөн жарандардын пайдасына чечип берген. Сот ар тараптуу карап, толугу менен карап чечкендин ордуна бир тараптуу карап документи бар мага чечпейт дагы, документ жок, ошолорго чечип атат. Ошондуктан бул сотторго чейин мафия болгон, коррупция кеткен. Ошондуктан жер эгесине, жер атысына барам дейт, чечпей, ол келбейт.
Көчүрөчүн адиси дейт, ол келбейт. Арызданган Апышевдин 1 гектар 75 соттук жерин жалпы 4 жаран пайдаланып келген. Атын атабай өзүн көрсөткүсү келбеген жаран жерди мурунку кожоюн Апышевдин бажасынан белгилүү убакытка чейин келишимдик негизде ижарага алган. Аларда да мурунку кожоюндун тил каттары бар. Учурда жерди иштетүү мөөнөтү бүткөндүктөн жерди берүүгө даяр. Бирок 3 жыл аралыгында жерден алган пайданын акысын төлөп берүүдөн баш тартышууда. Sizler уже жерди беребиз эле таташтарбы өзү? Мен берем десем, эгин менен алам датат. Мен эгин менен алып бербейм да, мен эгинди алып анан берем. Мен эгин менен бербейм бала. Бул жерде ижарачылардын айтканы негиздүү. 3 жылдык ала албай калган түшүмдү Апышев ижарачылардан эмес, бажасынан талап кылышы керек. Туугандардын түшүнбөстүгүнөн ижарачылар зыян тартпаш керек дейт Айыл өкмөт. Эми биз мындай адилеттүүлүккө келгенибизде бул киши сатып алгандан кийин үйдү, жерди маселен саткан киши келип, мына менин жерим. Мына сатып, сага сатып атам деп көргөзүп кетиш керек бу жерин. Жердин эгеси келип, буга мына менин жерим. Мына сен мына жерге төлөп атасың акчаны деп өткөзүп берген эмес бул кишиге. Азыр эми ол тожодо айыл өкмөттүн кызматкерлери мына 3 жылдан бери өзү айтып атат. Ушунун аркасынан бар ар келген сайын ар проблема. Куршап айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү бул маселени карап чарчагандай. Маалымат алуу үчүн барганыбызда айыл өкмөттүн социалдык иштери боюнча адиси түшүнбөй эле журналисттерди тартып ыңгайсыздык жаратты. Мен улуу өткөрүп атам мына. Яка өтүп алып тарта берем. Яка өтүп алып тарта берем. Яка өтүп алып тарта берем. Калашын сөз. Не жумуш кыласыз бул жерде? Мен социалдык маселелер боюнча адисмин. Анда жумуш ким? Динмухаммед Каныбек уулу. Сиз жумушуңуз барбы же бизде телефондо бар? Жумуш ушун үчүн айлык аласызбы? Сиз элге налог төлөп, ошонун айылына сизге айлык төлөнүп. Мен өзүм милдеттеримди так эле аткарып атам. Жок, бул менин милдетим эмес менин. Жогорку соттун чечими менен ижарачылардын АПФке эч кандай карызы жок. Учурунда бажасы келип ижарачылар менен беттештирип сүйлөштүргөндө мындай маселе жаралбайт эле дейт айыл өкмөт. Сен айткан мен талашпайм сиз менен. Ош базарындагы башаламан коюлган соода көркөйлөрдү тазалоо учурунда сатуучулардын бири менен акимият кызматкерлеринин ортосунда талаш тартыш орун алды. Соодагерлердин бири жанында паспорту болбогондуктан протокол толтурууга макул болгон эмес. Кызматкер товар салыгынан арабаны алып кетүүгө аракет кылган учурда анын ээси каршылык көрсөтүп, пикир келишпестик орун алды. Жайма базарынын айынан чыккан мындай ызы-чуу Ош базарындагы мыйзамсыз соода иш-аракеттерине карата жүргүзүлгөн ар бир рейдте катталат. Эң өкүнүчтүүсү талаш тартыштар администрация үчүн эмес, базардын кардарлары үчүн да ыңгайсыздык жараткан менен маселе чечилбей келет. Көчөдөгү ачык соода кылуу мыйзамсыз экенин сатуучулар өздөрү моюн калса да, аларда акча табуунун башка жолу жок. Жалаң карапайым эл ушул жерде. Биз билебиз өзүбүздү мыйзамсыз турганыбыздычы. Түштөн кийин суранабыз 200 саатка же 3-4 саатка. Ар биринин 5-тен 6-дан балдары бар. Мамлекеттен пособие албайт. Ар биринин кредиттери бар мойнунда. Эч бир адам биз эми Кыргызстанга салымыбызды кошконубуз үчүн, мен мисалы үчүн билем, казынада акча жок. Аны ар бир адам барып алгыча ошончо убакытта андан көрө биз иште өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз багайлы деп. Ош базарынын айланасындагы көчөлөрдөгү жайма базар таркатылып, базар ичин тазалоо аракети жүрүүдө. Жыйынтыгында милиция кызматкерлери менен чогуу жаңы кодекстерге ылайык соода күркөлөрү, столдор, күнөө калкалоочу чатырлар алынып, эреже бузгандарга 3000 сомдон айыппул салынды. Жыргаганыдан эч ким берге 2 татачкасын сүйрөп келип, ысыкта мондой эл чыдабагандачы отурбайт биринчиденчи. Эми бир эле биздин мусапыр эме болуп, көчөдө тентип, же Россия же Казакстанга кетип, ошол жерде жалданып, малай болуп иштешибиз эле калды. Бу жердечи ойлош керек да, адамды мына мэрия мына чоңдорго кирем деди, мына эмнени чечти, чечпей атат. Бардык өткөндө дагы биз чечип бериң деп эле биз чыкпай турайлы көчөгө, Ош базарга чечип бериң деп элдер айтышып атат. Булар деген азыр мындай неме
эме кылса кармаган тачка 3000 сом штраф салышат экен. А 3000 сом штраф 3000 сом болсо бир ай квартплат эпте бирдеке кылып алып жатышат эле да үйдө турабы. Моундай ызычуу да келбейт эле да. 3000 сомду кантип төлөйт карапайым эл? Ошо бир тачкага 3000 сом штраф дептир. Ошону ким чыгарды? Ошол өзү келип Ош базарга биз менен бир күн жүрсүн тачка сүдүрөп. Анан кийин ойлонсун. Ошол. Анан келип эле карапайым элди эле басмырлап эле аягын айдап, биягын айдап туура эмес ал. Көчөдөгү жайма базарларда сатылган азык-түлүктөр айрыкча жайкысын адамдардын саламаттыгына коркунуч туудурат. Мындай пикирин Ленин районунун акиминин орун басары Чынасыл Чыныбаев билдирет. Анын айтымында тамак аш, кийим-кече сатам дегендер үчүн базардын ичинен орун берилген. Бирок эмнегедир соодагерлер сырттагы ордун бошотуудан баш тартышууда. Бул иш-чара бүгүн эле башталган жок. Биз ошол жылдын башында өзүбүздүн буйруктун негизинде мобилдик топтун курамын бекитип иш-чараны жүргүзүп баштаганбыз. Бул бүгүнкү күнгө чейин мындай рейдтик иш-чара 50ден ашык иш-чара өттү. Бүгүн баягы ошол болуп аткан жагдай, ошол базарда түзүп аткан жагдай боюнча калың коомчулукка билинсин деп ошол телевидениянын өкүлдөрүн, СМИнин өкүлдөрүн чакырып ушундай берип атабыз. Жогорудагыдай рейдтер жыл сайын өтүп турган менен мыйзамсыз соода жайлары көчөлөрдүн кесилишинде кайра эле козугарындай жайнап калат. Бул маселенин аягына качан чекит коюлат, азырынча белгисиз. Азыр сиздер жума ичиндеги маанилүү деп табылган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. 17 июнь Икрамжан Илмиянов ишин тергөө аяктады. Бул аптада Илмияновдун жактоочусу жана өзү козголгон иштин материалдары менен таанышууда. Атаханов суракта Батукаевди бошотууга Атамбаевдин катышы бар экендигин көрсөткөн. Бул туурасында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын алгачкы жыйынында айтылды. Япония өкмөтү Ош облустук жана шаардык төрөт үйлөрүндө жабдууларды тапшырды. Ал ара төрөлгөн ымыркайлардын дем алуусун шарттайт. Баткен облусунун прокурорунун өлүмүнө байланыштуу соттук иш 1-июлга жылдырылды. Маркум прокурор Анарбай Мамажакуповдун иши боюнча шектүү Мелис Калыковдун соту аягына чыкпай 1-июлга жылдырылды. 18 июнь президент Сооронбай Жээнбеков бул күнү тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алды. Бишкек шаарында 12-14 июньдө өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын жыйынтыгы чыгарылды. Ош Араван жолундагы Байбол базары жоюлат. Бул туурасында Кара Суу районунун акиминин орун басары Карап Аддиев билдирди. 18 июнь күнү Кулатов шаарчасындагы Ош Араван жолунун боюндагы базарды бузуу үчүн райондогу тийиштүү кызматтардын баары чогулду. Бул күнү Өзгөн шаарында тургундун үйүнөн 380 000 акча, 1 миллион сомго бааланган алтын буюмдарын урдоого шектүү 5 адам кармалгандыгы айтылды. Алар ушул жылдын 28 мартында Карактоого барган. Жасалма төлөм документтерди жасаган кылмыштуу топ аныкталды. Алар бир күндө 20га чейин документтерди жасап берип жүргөн. Муздаткычта чарчап калган балдардын тасмасын социалдык желиде таркаткан милиция кызматкерлери тийиштүү жазасын алышты. Милиция өкүлдөрү тасманы тартуу менен тартиптик уставды одоно бузган. 19 июнда парламентте өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант беришти. Ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Ош шаарынын 1-чи вице-мэри Сабижан Турдуев Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айым баштаган делегация менен жолукту. 20 июнь Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу үчүн ага күнөө бою демилгесин караган депутаттык комиссиянын корутундусу жактырылды. 105 депутаттын 100-ü макул деп добуш берди. Акмөр жатаканасынын жашоочуларын Батырден чыгарабыз деген сот аткаруучулардын аракети бул жолу да ишке ашкан жок. Жашоочулар жатакана ээсине сатып алууну сунуштаган. Ал эми Бишкек шаарынын Ош базарында жайма базарлар алына баштады. Соодагерлер буга каршы чыкты. 21 июнь Сузак райондук социалдык фондунун жетекчисинин орун басары пара алып жатканда кармалды. Ал пенсияга чыгууну каалаган айымдан 22 000 сом талап кылган.
Ош шаарында тилемчилик кылгандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жаңа ел конушунда жашаган лөлү тектүүлөр менен тийиштүү кызматтар жолугуп, тилемчилик кылбоого чакырды. Азия өлкөлөрүндө өтө кооптуу чочко ылаңы жайылып жатат. Кытайда миллионго жакын чочко кырылды. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бул күнү каржы министрин кабыл алып, өлкөнүн бюджеттик ресурстарын натыйжалуулугун жогорулатуу маселесин карады. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо насип этсин. Сиздер узап бараткан жуманын негизине жана окуяларына сереп салган апта маалыматтык программасы менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ сайтынан да таанышып байкап турсаңыздар болот. Берүүнү мен Адылак Жолу алып бардым. Ар дайым амандыкта жүз көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.